Негизи 39%-дан 27-25. Бирок 2013-жылдан бери бир түшө элек экен эч качан. Анткени азыркы эң чоң проблема бул теневой экономика болуп атпайбы? Айлыкты конвертте берип атат. Ошону ачыкка чыгаруунун негизги жолу бул төлөмдү азайтуу да. Азыр көп эле ишканаларда конвертте берет. Бухгалтерия, эки бухгалтерия кетет да ачык эле. Анткени себеп, эң негизги себебинин бири ушул төлөмдүн көптүгү болуп атат. Келечекте мына 10 жылдан бери 1% түшө элек экен да. Кандай планыңар бар түшүп? Ал эми силер буну түшүрсөңөр айлык көбөйөт да, буну компенсация кылат. Анткени бул мына график көрсөтүп атат да. 12% түшүптүр, бирок төлөмдөр ошондой эле көбөйүп атканычы. Кандай өз планыңар бар ушул боюнча? Анткени бул өтө маанилүү да азыркы убакта. Бул баягы туура маселени айтып атасыз. 2000-жылдан баштап бул тарифтерди биз түшүргөнүбүз жок. Бул тариф менен биздин пенсияны төлөп берген экөөнүн баягы баланста кармашыбыз керек да. Бүгүн 617 000 пенсионер болуп атат. 1%га түшүрсөк 1 миллиарддан акча, 1 миллиарддан ашык акча бизге социалдык фондко түшпөй калат. Анда биз эртеге дефицит болуп калып пенсияны төлөп албай калган коркунуч бар. Тарифти түшүрүү боюнча мен сизге 1-2 мисал келтирип кетейин. Ошол баягы теневой экономика дейт, баягы ошол көмүскөдө жаткан жарандарды соцфондко төлөө маселеси боюнча бизде мынабул ассоциация Лехпром деп аталат. Ошолор социалдык фондко келип, өкмөткө келишип, бул тарифти 27%дан биздикин түшүрүп бергиле 12%га деген. Ошондо бизде 6000дей тигүүчү соцфондко төлөөчү. Алар айткан жок дегенде 100 000дей киши бизге келип соцфондко төлөп башташат деп. Тарифти 12%га түштүк, бирок аларды көмүскө экономикадан чыгып төлөп көбөйгөнү байкалбады да. Бул ал Лехпром боюнча кризис болуп, көптөгөн швейлар жабылып калды да. Ал эми бул объективный себеп. Бирок силер буну түшүрбөсөңөр, теневой экономика тура берет дагы, айлык конвертте бериле берет да. Бир жолун табыш керек да баары бир. Башка мамлекеттер менен салыштырып көрсөк, Россия, Белоруссия, Өзбекстан менен салыштырып көрсөк, биздин тарифибиз алардыкы 30дан ашык 34%. Бирок ошол эле Швеция, Европаны карасаңыз, 10-12% да, ал жактагы бар да. Мында өнүккөн мамлекеттерди караш керек. Негизи алып атканда. Мен сизге маалыматты берейин. 13%га чейин бар, мисалы, Швецияда 13%. Билесизби? Швецияныкы, Германияныкы булардыкы 30%дан жогору. Алардын төлөм боюнча пенсия курагы дагы биздики 58-63 болуп атса, алардыкы 65тен башталат. Эми аларда жашоо деңгээли башка болуп атпайбы? Орточо айлык жашоо алары 80 жаш болуп атат бизге салыштырма. Ал жакка караш керек да. Бул боюнча бирок мен ойлойм, азыр Исомир Кулович, биз фракциянын чечиминде да сунуш катары берели, анткени буну караш керек. Анткени көптөгөн ошол айлык конвертте берилип атат. Буну ачыкка чыгарыш керек, бир жолун караш керек. Экинчи маселе, электрондук отчеттуулук боюнча 13% гана берет экен. Эмне үчүн 100%? Качан өтөсүңөр 100%га? Биз октябрда баштадык. Мунун бир нерсеси баягы ошол бизге ошол 8000ден ашык ишканалар өттү деп атабыз. Бул жерде принудительно аларды өткөрө албайт экенбиз. Или мыйзамыбызда ушундай жазылган, или кагаз түрүндө же электрондук түрүндө деп жазылган, алардын өзүнүн жеке немеси менен. Бирок көп жарандар баягы бир бул жерде нерсеси баягы закон о электронный цифровой подпись бар. Бизге интернет аркылуу жөнөткөндө баягы байланыш каналдары, ал жерде печать, подпись эчтеке болбойт да. Ошон үчүн ошону тастыктоо үчүн электрондук цифровой подписти сатып алып туруп, анан төлөш керек да. Ушул маселеси туруп атат. Көп ишканалар уже добровольно өтүп атат бул маселе боюнча. Анткени силер өткөрүп алсаңыздар, сиз өзүңүздөр деле расход азаят. Көптөгөн жумуш орундары башкалар болот да, бул көп ыңгайлуулук алып келет. Анан коррупцияга да каршы жакшы болот. Сиз өзүңүздөр бир кызыга турган бир системаны иштеп чыгып, буну толук өткөрүп алсаңыздар жакшы болмок да. Рахмат.